Бекмырза Рахманұлы. Рэкет. Детективдүү аңгеме. Окуган Адлет Чубаков. Канжар чууда балыкчы Бишкек кан жолунда эскилиги жетип шалдырттаган ак Жигулиси менен кардарсыз куру кол бош кайтып келатты. Райондун борборундагы автобекетти караан тутуп, же Бишкекке же балыкчыга жүргүнчү ташыйт. Бүгүн балыкчыдан киши чыкпады. Күндүн бүркөлүшү, жер сууну түгөл каптаган калың туман, суук аба ырайы элдин аз болушуна себеп болду. Табигаттын кээде көрсөткөн кырс, мерез мүнөзүн өзгөртүп жиберүүгө адам баласы алсыздык кылат турбайбы? Кыялымдагы божомолдогон сумма чөңтөгүнө түшпөй калганына кыжаалат. Жок дегенде бир жүргүнчү болгондо корогон бензин акталып калмак. Үйдө жалгыз Канжардын көзүн караган жети бала атам эмне сатып келер экен деп аш-жалаңач күтүп отурушат. Тилекке каршы бүгүнкү тапканы эч нерсеге жетпейт. Канжардын жакшы көрүп, көп пайдаланган сөзү чууда. Кубанганда, жакшы нерсе көрсө, таң калыштуу акыбалга туш болсо, чууда деп жибермей адаты бар. Мындай адатынан улам телтеңчтери көзүнчө да, көз жокто да Канжар чууда, түзеле чууда деп чакырышат. Бул жалгама аткан мүнөзү ачык, адамгерчиликтүү шайыр Канжар арданбайт дагы, майны да бербейт. Намыс көрө тургандай деле сөз эмес. Кыжаалат ойлорго азгырылган Канжар чууда эңиштеп бараткан жерден арткы фарларын кызарткан жипти чукул көрүп калды. Шарт тормозду басты. Бирок ошого да дүк дедире тигил машинени сүзүп алды. Урулду катуу сүзүп, мурдун аз жерден талкалабай жаздады. Кочкул көк түстөгү жап-жаңы джип тибиндеги Тойотанын арткы эки фарасы тең талкаланып, кузовдун кырласы бир аз ичкери көздөй ийиле түшүптүр. Мындай иномаркалардын запчастары кымбат болорун ойлоп, төбө чачы тик туруп кетти. Жок дегенде 10 000 сомго кириптер болот. Джиптин номери Алматыныкы, демек ичиндегилер казакстандыктар. Канжар айласы куруй өзүнөн бир топ жаш, бирок олбурлуу, чымыр денелүү 20-25 жаштар чамасындагы 4 жигиттин ортосунда турду. Крутой, тиктегендери сууз, муштумдары базгандай, желкилери борго багылган букалардыкындай күрсүөт, жөн кое турган түрлөрү жок. Жеп тынышат, же атып кетишет. Тормуз кармай калбадыбы? Кимиси жалпайта муштар экен деген сеп, ар бирин жал караган Канжар сүйлөргө сөз, айтарга андан башка шылтоо таба албай элеңдеп турду. Кантип төлөйсүң? Деди кара шапка кийгенине тил бүтүп. $, сом, теңге. Канча болот? 500 бакс. Я, ушунча болуп кетеби? Менде андай акча жок да. Эптеп-септеп балоо акырамды багып жүрбөйүнбү? Андан неге сүзөсүң? Күнөөкөр ар дайым жазасын алат, же айыбын тартат. Төлөгөндөн башка аргаң жок. Кана, кандай кылабыз? Балдар, сөзгө келгиле. Биз эмне кылып атабыз? Жолду жакшы көрбөгөн көзүңдү чукуп жаткан жерибиз жокко. Сага орой мамиле жагып жүрбөсүн? Жок, койгула балдар. Жигулини сатып төлөп берейин. Тигилер эң эски маркадагы шалдырканы чыккан Жигулини шылдыңдуу карап турушту. Ындыны өчкөн ээсинин кийингени да жакшы эмес. Спорттук шөкүлө, жака жеңдеринин кырлары сына баштаган дермантин куртка, жакасы жакжайган көйнөк. Үй Бишкектеби? Жок, 5 чакырым калды. Ушул кан жолдун боюнда. Үйүңдү көздөй айда, артыңдан ээрчийбиз. Өзүн жоготуп койгон Канжар Жигулисин от алдырбай бир топко буйдалды. Карбаластап жатып, өз машинасынын эмнеси сынганын толук аңдабай калыптыр. Оң жак фары талкаланганын көзү чалган. Алдырарда жаздырар деген мына ушул. Көңүлү алагды болбой, көзүнө карап, этият айдаганда бул балекеттүү кокустук жок эле да. Эми минтеп, бир үй бүлөнүн ишенгени, жан сактары, пул табары ушул Жигулиден да айрылганы калды. Бүгүн бул кырсык болбогондо аш кулактан тынч кулак деп, эки баласына далы ортосун, белин, буттарын тебелетип коюп, 82 жаштагы энесинин тизесине башын жаздап, от боюнда көмкөрөсүнөн түшүп, жыргап жатмак. Булардын шүйлөрү жаман. Куру кол кете коюшпайт. Үйдө 2 бооз кою бар эле. Ошолорду алгыла десеби. Бир жуманын ар жак бер жагында төлдөшөт. Ошон менен дагы 2 боозлуу болуп калышат. Кара кулак койдун ичи чоң, мүмкүн эгиз тууп салар. Бирок буларың 2 койго ыраазы боло коюшпайт. Кебетелерине караганда нарко бизнеске каршы күрөшүү бөлүмүнүн балдары, же заман өзгөрөрү менен кошо пайда болгон рэкет деген балекеттери. Кудай сакта. Эгер чындап криминалдуу чөйрөнүн балдары болсо, шору шорподой кайнады дей бер. Балдарынын көзүнчө жалпайта муштап, итабиерин кетирбегей эле. Жоопсуз,
коркунучтуу суроолордон улам башы маң болгон Канжар Чуда ар дайым эки тарабы эки жакка ачылган бойдон кыңырайып, аңырайып турчу өз короосуна кирип токтоду. Балдар кыздары топурап үйдөн жүгүрүп чыгышты. Экиден өткөн баласы Кубан чорбосун сереңдетип, шымсыз жүрөт. Калган балдарынын кийимдери деле жалчылыктуу эмес, жыртык, эски. Алар жапжаңы жалтылдаган жипти, андан түшкөн чоң-чоң жигиттерди көрүшүп, эсине кире эле Кубандан башкалары үйгө карай дыр берип кире качышты. «Ата, мага лакам калып келдиңби?» деди Кубан атасынын чөнтөктөрүн үмүттүү карап. Атасы анын суроосун жоопсуз калтырды да меймандарды карап үйүн көздөй кол жаңсады. «Үйгө киргиле, меймандар». 3 бөлмөлүү, эскилиги жеткен үйдү, эптеп-септеп үстү жабылган мал сарайды кыдырата карап турган чала тааныш коноктор тартынбай үйгө кирип барышты. Үй ичи күндөгүдөй чачылып жатыптыр. Таза абадан киргендиктен болсо керек. Бешиктеги баланын жайылган жалаяктары, анан жаш балдардын осурагы дароо жыттанды. Печка дуулдап күйүп, анын жанында беттерин сансыз тырыш баскан кары кемпир отурат. Тиктеши жандуу. Чоочун балдардын саламатсызбы деп берген саламына «Жакшы балдарым» деп жооп берди. «Келгиле», деди келинчеги Күмүш ордунан илберинки тура калып. Бири-биринен 1,5 же 2 жаштан айырмасы бар 5 кыз менен 2 баланы багуу түйшүгү анын жаак иттерин шылып түшкөнү менен кыймыл аракети баскан турганы чыйрак. Көз карашында чоочулуу, таңгалуу, ошону менен катар кысынып, уялуу да бар. 4 теңгезердей жигиттер киргенде бөлмө ичи тардык кылгансып калды. Ар дайым столго же диванга отуруп жүрүшкөн немелер окшойт. Көрөпөчө үстүндө коомай, сыңар тизелеп алышкан. Шаарда чоңойгон балдар экендиги көрүнүп турат. Бешиктегиси быйтыйган колдоруна шалдырак оюнчукту мыжыга кармап алып, оозуна салууга далалаттанып жатат. Калгандары чоң энесин тегеректеп, элейгентейди. Күмүш ортого дасторкон жайып, жартынан өмүрү түгөнбөгөн капуста салатын койду. Башка эч нерсе жогун дилинде билип турган Канжар коңшулардан бүтүн 1-2 нан сурата койбогонун карабайсыңбы деп кыжаалаттана ойлонуп койду да, аялын заардуу карап өттү эле, анысын башка эч нерсе жок беле деп жатат го деп түшүнгөн Күмүш ийинин куушуруп, алаканын жайды. Бул сүрдүү жигиттер Канжардын эптеп-септеп өлбөстүн күнүн көргөн кембагал жашоосунда көрдү. Шермендеси чыкты. Маанайы ого өтер бузулган Канжар жанына коюлган чайнектен чыныларга чай куя баштады. Жада калса чайга сала турган шекери да дал бүгүн түгөнгөн экен. Крутой жигиттер нандан ооз тийишип, канты жок бир чыныдан чай ичишти. Эми туугандарыңды чакырып, 500 баксты тез чогултуп бер деп айтат деген Канжар өзүн оңтойсуз сезип кысылып отурду. Кенжеси колундагы шылдырагын жерге түшүрүп жиберип, чырылдап, ыйлап жиберди эле. Шымы жок Кубан жетип барып, жердеги оюнчукту алып берди да «Бөбөгүм, бөбөгүм, алдей» деп бешикти терметип кирди. Терметкени курусун, мурдунан суусу агып калыптыр. Ошого карабай бөбөгүнүн бешигин өпөйүп алып, ынтызарлана терметип жатты. Бир тууганда. Ортодо тынчтык өкүм сүрүп, табы, ачуусу, айтар сөзү белгисиз чакырылбаган меймандар үнсүз сөзсүз бирин-бири тиктеп коюшуп, акче көк тебей тымпыйып отурушту. Печкадагы отун гүрүлдөп күйүп, үстүндөгү жипке тизилген түрдүү жалайыктардан буу көтөрүлүп, от жагылган жалгыз чоң бөлмө сейдик чыттанат. Накты аракеттер, деди Канжар аларды тик кароодон жалтайлап. Какаганга муштаган болуп, карайлап кетип, кара көзүнүн кашайганын айтпайсыңбы? Булар бир нерсе өндүрмөн сайын кетишпейт. Дасторконго бата кылышкан крутойлор үнсүз сөзсүз сыртка чыгышты. Төртөө бирге түшүп, бир маселени кеңеше калышты да кол булгап, катаал бүтүм күтүп турган Канжарды чакырышты. Кара шапкачан ачкыч сунду. «Оңдотуп коюңуз, кайра келип алып кетебиз деп айтышат го» деп ой жүгүртүүгө үлгүргөн Канжар ачкычты алгыча шашты. «Мендеп жүрүңүз», деди да ачкычты берген соң чөнтөгүнөн кичинекей телефон алып чыгып, кимдир бирөөгө «Алло, Кеша, бизди алып кеткиле». Ошол айылда турабыз. Ооба, жолдун бою. Ал чык дедирип, сотовой телефонунун капкагын жаап, кайра чөнтөгүнө салып койду. «Эмне кыл дедиңер?» «Жип сиздики. Жигулиңизди сатыңыздагы муну ремонттотуп алып, айдап жүрө бериңиз. Балдарды кийиндириңиз, колориттүү тамак аш сатып бериңиз». Кантип жигиттер? Бекер элеби? Бекер. Тачка бизден белек. Эми бул сиздики. Канжар өңүмбү, же түшүмбү деп эсин жогото турган болуп барып, кайра оңолгуча тигилер канжол жээктен узап кетишти. Чуда деп өзүнчө бир кайталап алды да үйүнө алып учуп чуркап кирди. Күмүш дейм. Чуда. Аялы Кудай сакта, тынччылык бекен дегенсип көз алайта карап калды. Чуда, жиптүү болдук.
Үйдөгүлөрдүн баары алгач эч нерсе түшүнүшкөн жок. Эмне жип балам, аркан таап алдыңбы? Эне, жаңы машинени белекке беришти. Чуда, деп бүшүркөй караган энесин бекем кучактады. Жакшы кабар жерде жатмак беле. Заматта кошуна колоңдорго, тууган туушкандарга, таксисттерге чейин угулуп, алардан бүтүндөй кыштак билип, сейрек учурай турган мындай окуяга таң калышып, суктанышып, ал тургай кээ бирөөлөрүнүн иштери таарып, ар кандай сөз чыгаргандар да болбой койгон жок. Кантип эле жапжаңы жиптиме деп бере койсун. Наша саткан болуш керек. Же Казакстандан уурдап келген го. Деген сыяктуу божомолдор бир жума ууду болуп турду. Элекен, электен өткөрө берет турбайбы? Бир жума бою Канжардын үйүнөн киши карап үзүлгөн жок. Сүйүнчүсү, көрүндүгү деп көтөрүнүп келгендер көп болду. Аларга жууп берем деп сары майлай сактаган 2 бооз коюн сатып, акчасын заматта түгөттү. Баягы туздалган көп капуста салатта акыры түгөндү. Бирок арактан, келди кетти жарма достордон, көңүлү жакын өң тааныштардан колу бошо болгон Канжар 2 машинени оңдотмок турсун, ордунан да жылдырган жок. Маңдай жарган кубанычтуу учурдунда кечтеп аткан күн сыяктуу өз убактысы болот турбайбы? Алар түндө саат 11 чамасында түнөрүп, суз кирип келишти. Өткөндөгү визиткасын берген Олмас Атагелдиновдун жигиттерине окшоп, булар да опсуз чоң немелер. Мындай жигиттерди күндүзү көрчү эмес. Көрсө иргелип, тандалып алышып, түнү жортулга чыгышат окшобойбу? Олмастар буларга караганда маданияттуу, интеллектуалдуу көрүнгөн. Мурундугун үзгөн торпоктой жөөлөп короого кирип келгендери, сести алган кыймыл аракеттери, муздак көз караштары кандай адамдар экенин айын элеп турду. Арасында орусу, хачиге, кыргызы баары жүрүшөт. 7 киши. Жол жээгинде 2 иномарка токтоп турат. Чачын кыска тегиздеткен, оң көзү кылыр, күжүрөйгөн бирөөсү кичинекей пистолетти утур өйдө ыргытып, кайра тосуп алып ойноп жатты. Кандай маслакрат, деди алдыдагысы. Ошол эң кодо дегенинен бою Канжар менен тең. Аманчылык, силер кимсиңер? Базан дегенди кулагың чалды беле? Укканым бар, деди Канжар жалпы өрөнгө белгилүү авторитеттин атын укканда жүрөгү шуудай түшкөнүн билгизбей. Базандын менде кандай жумушу бар эле? Тачка кимдики? Меники. Документтер жайындабы? Албетте, белек кылып беришти. Мына жигит берген. Мүмкүн Олмасты таанып калышса, унчукпай кетип калышар деген ой менен өткөндөгү визитканы төш чөнтөгүнөн алып, колуна сунду. Анын жанындагы суп набор кебетеленген арык, узун жигит Канжардын колунан визитканы оозуна ала коюп, Инкомпресс-код фирмасынын президенти Олмас Атагелдиев деп окуп, кортогойду жасаматтана карап койду. Атаны итайы, шыйпаңдар эңди тапкан экенсиң деп Канжар кыжырданып алды. Бирок уурдап же бирөөнүкүн коркутуп тартып албагандан кийин эмне үчүн күнөөлүү болмок элем деген ойго бекем сүйөнүп, бул түн катып келген чакырылбаган меймандардан коркподу. Олмастын атын угуп, эч кимиси эч кандай реакция кылышпады. Демек аны булар таанышпайт тура. Ал мүмкүн бизнестин тишин чаккан ишкер, же министрдин иниси, же баласы. Мынча акчаны кайдан таап жүрөсүң? Кишене, наркобизнес. Айтып жатпаймынбы, белекке беришти. $10,000 тачканыбы? Жаныңды жеп жатасың. Же кайдан киреше тапканыңды бизден жашыруунун амалы, же тачка уурдалган. Братваларга фраерлик кылуудан качкансың го. Бизге доля бергиң келген эмес. Азыр $200 чыгар. Кандай бизнес кыларыңды аныктаган соң бизге ай сайын берер долаңды тактайбыз. Мен болгон таксовайт этем. Тигине акчам жок, 2 машина тең ремонт болбой турат. Бир жумадан кийин келебиз. Кечиксең $200 кошуп төлөйсүң. Эмне үчүн? Бул аймактын ээсибиз. Тачкаң жоголсо таап беребиз. Алданган акчаң болсо өндүрөбүз. Коркуткандар болсо коргойбуз. А төлөбөсөмчү? Үйүң замканиядан өрттөнүп, же кыздарыңдын бири дайынсыз жоголушун каалабайсыңбы? Түрмөнүн братваларына бай маслакрат келди деп күттүртүп алуу арзан иш экенин унутпа. Арыздануу оюңа да келбесин, деди Супнабор колдогойдун сөзүн колдоп. Ушунуку өттү кысталак деп ичинен улутунган Канжар жүрөктүн ишин алып, сес көрсөтүш максатында пистолет ыргытып ойношуп, үйкүдөн бетер түн катып келип, кайра керкее басып кетип баратышкан ракеттерди көпкө чейин карап турду да, базан сазаныңарды урайындар деди акырын ызырынып. Аты да кичиникинен башкача.
Булар жип тууралуу кайдан билип алышты? Же ушул айылда буларга көз, кулак болуп берген шестеркалар барбы? Бар. Шектүү иштерди, акчалуу байларды, пайдалуу, өнүмдүү соода түйүндөрүн тымызын кабарлап турушат. Мындай болорун билгенде дардаңдабай, жайдаңдап жалп элге жарыя кылбай, арендага алдым деп коюп, тынч минип жүрө бербейт беле. Бир жума тургай, бир айдын ичинде да Канжар чууда ак Жигулисин сата албады. Райондун борборундагы мерчемдүү жерлер, жакынкы айыл-апалардагы машина менен соода кылып, аны менен жан сактаган тиешелүү адамдар калган жок. Текейден арзан сурашат. Андай баа Канжарды канааттандырбайт. Жазда жер айдалып, эгин себүү жумуштары башталат. Кредит ала албай калган фермерлер, жеке дыйкандар айласы жок үрөн, жер семирткич сатып алуу муктаждыгынан улам, колдогу жеңил машинелерин базарларга жапырт алып чыгышат. Канжарда дал ошондой автомобилдер көбөйгөн маалга туш келип калган турбайынбы деп ойлоп жүрдү. Базанчылар ар жумада келген сайын $200 штраф салып, коркутуп үркүтүп кетип турушту. Бирок алар чечкиндүү чара колдонууга шашылышпады. Айыпкер кечиккен сайын штрафтын пайызын көбөйтө беришмек дагы, криминалдуу чөйрөнүн капкайдагы шарттарына, заң закондоруна шылтоолоп, документтери казакстандык чоочун бирөөнүн наамындагы бир кембагал байкушка жөнсүз, себеби жок эле белекке берилген кымбат баалуу олжону ажыратып алуу максатын көздөп турушту. Тумшугу бир аз мыйрыйган, бир фары талкаланган ак Жигулини абдан арзан сураттырган же таптакыр татыктуу баага арзытпаганда базандын балдарынын тымызын жүргүзгөн иш аракеттеринин натыйжасы болчу. Көлөкөдө ээрчиген же алыстан көзөмөлдөгөн кара иномарканы Канжар элебеди, таптакыр байкабады. Канжар чууда өткөндө тулпарын кут болсун, алдынан аркырап шамал өтүп турсун деп жан тартып, бапыраңдап жетип келген тели тең туш ага туугандардан акча карыз сурап, бала бакырасынын тамагашына, Жигулисинин бензинине жумшап жатты. Мурда оңойлук менен алардан акча өнчүмөс. Жиптүү болгондон бери оозунан чыккан сумманы шарт эле карматып жатышат. Эртең менен болчу. Канжар бала бакырасы менен чогуу чаран чай ичип отурушкан. «Сүт ичем!» деп чырголонгон Кубанды күмүш алдап соолап, такыр көмбөгөн соң дүңк кеттире жоңго бир муштады эле ал ого өтөр озондоп кое берди. «Сүт алганга акча жок. Көркүмө сүт берсе сенден аямак белем чычкак. Мына жиптүү болдум деп жүрүп, карызы кекиртегине жетип, айласы түгөө атаң отурат. Капкайдагы белекти ала коем деп кара белекетке калдык». Акырын күмүш «Жигулини сатып алсам эле жипти оңдотуп, кайра эле таксыбайт этип чыгам. Эмдикиче сатмаксың, ала турган киши жок. Бүрсү күнү тигилер келсе $800 кайдан таап бересиң? Андан көрө жиптин өзүн сат. Документтери менин наамымда эмес. Оозун мурдуң барго, ушунча болду эми менин атыма өткөрүп бергиле деп айтсаң болмок экен. Чууда деп чучугуң үзүлгүчө бакырып, териңе батпай кубангандын ордуна. Бирөө жарымдар кийлигишсе мага телефон чалып кой деген эле. Анда эмне үчүн чалбайсың? Чалганга жараша машинаңды алып кет деп айткын. Жаныбыз тынч отуралы. Эл эмне дейт? Канжар келеси болуп тур дешпейби? Дешсе дей берсин. Көп болсо чууда атын өчүп келеси атап алышар. Тиги шүмшүктөрдүн тынбай келе берип, жүрөгүңдүн сары суусун ала берген жакшыбы? Же тынч жашап көңүлүңдүн, жаныңдын жай алганы жакшыбы? Кар болгону менен кулагы сак энеси тамагын кыра жөтөлүп алды да, жинденген келининен аярылай сөзгө аралашты. Ачуу душман акыл дос деген. Акылың менен иш кылып алам. Бекер дүйнө бирөөгө жакса, бирөөгө жакпайт. Көмүшүм туура айтат. Кылдырагыңды эсине бер. Ач кулактан тынч кулак, балдарыңдын кашында отуруп аман эсен жүргөнүң бакыт, байлык. Жашсың, дагы эмгектенсең, мындай арабанын далайын минесиң. Уктуңбу? Телеграфка барып бүгүндөн калтырбай телефон чал. Жипми жогулуп отурабыз. Акча керек, коңшу мамлекет деп тарифти да башкача эсептешет. Апа, балаңызга пенсияңыздын бир азын бериңизчи, районго барып келсин. Таксыбайт этсем акчаңызды кайра толуктатып берем. Тегине, ушу сени эртең бүгүн кокусунан көзүм жумулуп кетсе, жакшылап те көмө деле албайт окшойсуң. Өлбөй кое туруңуз, биздин үйдө өлүмгө жол жок. Кудай билет, балам, өлүм ак. Андан качып кутула албайбыз. Бул дүйнөгө түркүк болуп тирүү калчу пенде жок. Кемпир оозу төнөгүч менен бекитилген кемселинин ички чөнтөгүн ачып, кичинекей ачкыч алып чыгып келинине сунду. Көп акча алчы. Күмүш балдарга азык түлүк алганча келсин. Күмүш жүк менен кошо жыйылган боз чемоданды көздөй басты. Анда энесинин сары майдай сактап жүргөн кездеме материалдары, анан өлсөм керек кыласыңар деп топтогон пенсиясы бар. Олмас Атакелдиевдин жардамчысыбы, инисиби, кимиси Айтор телефонду алган бир жигит кимсиң, кайдан, эмне үчүн чалып жатасың, шашылыш керекпи деп такып сурамжылап жатып, толук тактап алган соң гана Олмасты телефонго чакырды. Олмас иним,
деди Канжар учурашып, ал жайды сурашып болгондон кийин. Берген белеңе рахмат. Эми аны кайра алып кетпесең болбойт. Кандайча? Проблема? Ооба. Гаишниктерби? Жок, рекеттер. Жума сайын келип $200 штраф салып кетип жатышат. Себеби не? Жашырган финансы булагың бар, бизге доля бербей жашырып жүргөнсүң дешет. Сен тачкаңды алып кетпесең, менин үй бүлөмдү тынч коюша турган эмес. Башчысы ким? Базан. Базан? Ал бир канча секунд аралык кимдир бирөөлөр менен бир нерселерди талкуулады да, тааныш эмес ысым. Запрос жөнөтөбүз, менимче самозванец, деди. $800 сурап жатат. Бербесем ар кандай жосунсуз иштерге барышары да ыктымал. Биз бүгүн кеч токмокко жөнөгөнүп жатканбыз. Тигилер кайсы күнү саат канчада келишет? Бирси күнү түнкү саат 11:30. Күтүңүз, биз да ошол күнү сиздикинде болобуз. Корко турган иш эмес, жакшы калыңыз. Телеграфтан түпөйүл тарткан көңүлү ачылып, өзүн жеңил сезип чыккан Канжар жол жээгиндеги тумшугунун бир тарабы бырыйган Жигулисине келип отурду. Чамасы олмостор машинаны алып кетиш үчүн сөзсүз келишет. Кымбат баалуу мындай машина жолдо жатыптырбы? Кантке менен алар башка өлкөдө жашашат. 1000 мартабалуу босс, же авторитет, же бийликтин күч структурасынын бирин чойгон чиновник болсо да, бөлөк өлкө деген бөлөк өлкө. Киригише коюшу кыйын маселе. Кыйын. Мейли, 2 босс коюн сатып жиберип, зыян тартканы гана болбосо, айылга дүңк тедире бир атагын чыгарып алды. Чуда. Бирок 2 босс койлору эмдигиче төл берип койгондур. Эгер алар азыр короосунда турганда 4 же 5 кой болуп калмак. Мал салсыз коро сарайдын көркү да болбойт. Үйдө аялы күмүш кабагына кар жаап, кагынып силкинип күтүп отуруптур. Жанында мугалим аңырдын аш көздүгү, ушакчылыгы менен айылга дайым болгон аялы Жанар бар. Күмүштүн оозуна агыт кирип көгү чыккандай болсо үрөйү чат. Мынчалык албуттанганын өмүрүндө биринчи жолу көрүшү. Эмне дешти? Аягын сөз менен каарып алгандан кийин жошуй калып, сураган сөзү ушул болду. Аялы жеп ичидей болуп атырыла карайт. Келе турган болушту. Качан? Айтсамбы айтпасамбы дегенсип Жанарды бир карап койду. Мунун кулагы чалды дегенче, заматта кыска элдин кыйырына, узун элдин учуна жетет. Кабатыр болбо, керек учурда ушул жерде болушат. Мына, бүгүн аласасын сурап 5-киши келип отурат. Сурданган Жанар тарапка кол жаңсап койду. Беребиз, эмне бир жака көчүп кетип жаттык беле. Бүгүн бер, 200 сом өзүбүзгө керек болуп калды. Жигулиңди сатканда берсеңер болот деп өдүңөр беле. Өлүп көрүп турмунбу дегендей, эрте кийин эмне болуп кетерин бир гана Кудай билет. Зарыгып калдык. Жерден чуксаң да таап бер. Жанар, 2-3 күн күтүп тургула. Жерден чукпай эле таап берейин. Таап дегенин кандай? Акча деген ийин эмес. Жерге түшсө көрүнбөй жатып издегенге табыла калчудай. Акча деген чөнтөктө, сейфте, банкта гана болот. Издеген таппайт, иштеген же акылы бар киши табат. Алган карызды бер. Эртерээк үйгө кетип калайын. Көгөрдү Жанар айылдашы. Акчасын албаса кете тургандай эч түрү жок. Өткөндөгү кабагым кашым дебей, жадырап туруп колуна 1,200 сомдукту карматкан Жанардын түрү бүгүн таптакыр башкача. Заардуу, кектүү, ачуулуу. Жанарка, мен качып же көчүп кетип жаткан жерим жокко. Болгондо өрейин. Бул сөзүңө ишенбейм. Эмнеге? Сенде эми акча болбойт. Ал эмне деп сүйлөгөнүң? Укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уру кылба деген сөз бар. Элде бар көз менен кулак бизде деле бар. Эмне болуп жатканын билбей калыш деген турасың го. Эмне болуптур, билсең айтчы. Жипти рекеттер алып кетишет экен го. Кимдер айтты? Көчөдө элдин баары уурдалган жып экен, рекеттер алып кетип ээсине тапшырышат имиш деп айтып жатышат. Сага болсо $800 штраф салышыптыр. Кайрадан итке минген абалга келсең, сенден 200 эмес, 2 сомду өндүрө албай калам. Канжар оозун ачып, эндирген бойдон туруп калды. Жапчаңы жипти дүңк тедире сүзүп алганда да, мындай эсти одурган акыбалга жеткен эмес. Дуулдап Тойотаны жууп жүргөн күндөрү элден майда чүйдө карыз алып, эсепсиз чыгым болгон. Бирок анда ошол кубанычтуу, толкунданткан окуянын арты кейиштүү аяктайт деп ким ойлоптур? Жип минип айылды күтпөгөн жерден бир дүңгүрөттү эле. Эми рекеттерге алдырса, кайра бир жолу уудууга түшөт турбайбы? Колдору ачык, берешен айылдаштарынын заматта 180 градуска өзгөрүп, акчаларын сурап калгандарынын жөнү көрсө, жип жөнүндөгү кийинки окуядан улам чыккан турбайбы? Эч нерсе эмес. Эр башына күн түшсө, өтүгү менен суу кечет. Куру кол отуруп калган жери жок. Аракети бар. Ал Жанарды 200гө дагы 50 сом кошуп берем деп, кабат-кабат убадаларды берип жатып, араң зорго кетирди. Бирок эртеңки күнү боло турган окуя жүрөгүн өйүп, шалдырап отурду. Күндөгүдөй шым кийгенди жаман көргөн Кубан чорбосун сербейтип келип,
Кынтая чыканактай калган атасынын шарт эле үстүнө тырмышып чыга баштады. Максаты минип тебелеп ойно. Оппа, ышысын эле калдың эле деп бурк эткени менен сүймөнчүк уулун урушпай тек жайына койду. Келишеби же тогут-моксондукка салып эстен чыгарган болуп коюшар бекен деп турганда, алматылыктар 3 жап жаңы кочкул көгүш түстөгү жиптер менен көз байланып калган учурда жетип келишти. Алардын өтүнүчтөрү боюнча машиналарын коңшулардын королоруна киргиздирип, көздөн далда коюшту. Олмас 3 жигитин канжарга берген жиптин кабинасына отургузуп, экөөнү эриште кирип, өткөндөгүдөй сыңар тизелей отуруп алып чай ичип, алдын ала күмүшкө атайлап даярдаткан эттүү, майлуу манты жеп отурду. Олмас иним, атам жасабаган жакшылыкты кылдың эле, айла жок эми. Кичүү болсаң да шыйрак тээр кезде баш жеп, эрте кадыр барып күтүп жүрөсүң. Ата бабалардын салты эмеспи? Куйрукту кой союп, коноктошум керек эле. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, тиги рекеттер түнү келип коркутуп үркүтө беришип, шартым булбай калды. Ал үчүн кечирип кой, деди Канжар өзүн оңтойсуз сезип. Мына тамак жеп жатпайбызбы, болот, жеңе, таттуу жазаптырсыз. Аш болсун, жегиле балдар, деди күмүш жетин албай. Ортодо кеп өткөн жолкудай дагы жанданган жок. Сууз тымтырс отурушту. Манты да желип бүттү. Майлыкка колун арчып бүткөн Олмас, паспортуңузду бериңизчи, деди Канжарга. Аты жөнүн билип алайын деген го деп ой жүгүрткөн Канжар аялын карады. Күмүш ызычуу түшүп балдар ойноп отурган коңшу бөлмөгө кирип кетти да, көк сырттуу паспорт көтөрүп чыкты. Паспортты барактап, бир аз караган Олмас шарт чөнтөгүнө салып койду. Сагызын чайнаган боюнча кородо турган Кордогой эриште кирген 3 рекет үйдөн кыска автоматтарын кезей, күтүүсүз чыга калган Олмастын 2 жигитин көрүп, коюн чөнтөктөрүнө, кырбоолоруна кол салган боюнча туруп калышты. Ошол эле учурда короо ичиндеги джиптин терезелеринен да тапанчалар кезелип турду. Базаның аргана, Олмас жай үн менен суроо узатты. Силер кимсиңер? Деди алаңдаган Кордогой оозундагы сагызын чайнаганды унутуп. Башчыңар ким? Мен. Силер кимсиңер? Кайдан келдиңер? Кудай жиберди. Кудай? Ашыкпа, ким экенибизди азыр такташабыз. Жүр машинаңа, сүйлөшчү сөз бар. Экөө эричче басып барышып Мерседестин ичине киришти. Күркүрөп жылып келген 3 жеп Мерседести курчай токтоду. Экөө 10 мүнөттөн кийин гана чыгышты. Кордогойдун оозунда сагызы жок. Ыргытканын Канжар көрбөдү эле. Демек коркконунан жутуп жиберген окшойт. Олмас Канжарды чакырды. Бул балдарга Жигули менен жипти бериңиз. Паспортуңузду бердим. Бир жумадан кийин алып келип беришет. Кошуңуз. 3 жипке отурган алматылыктар заматта узап кетишти. Убадага так тил алчак рекеттерби, же жүрөктөрүнүн сары суусун алып койгонбу? Айтор арадан 6 күн өтүп, 7-чи түнгө караган түнү 2 машинасы тең короодо турду. Экөө тең кынтыксыз оңдолгон, заводдон жаңы эле чыгарып келген сыяктуу. Паспортун ага кошуп джиптин тех паспортун да беришти. Машина өз намына өткөрүлүптүр. Байке, деди Кордогой $800 сунуп. Тынчыңызды алгандыгыбыз үчүн кечирип коюңуз. Олмаска баары аткарылды деп телефон чаларсыз. Албетте. Ракеттер жөнөп кетишти. Чууда, ушундай да болот экен, үйүнө жүгүрүп кирди. Күмүш, чууда, карачы, купюраларды. Чууда. Түнгү көчө менен зуулдатып, жип айдаган Канжар айыл иттерин ажылдатып сигнал басып, аргайсы камоктордун эшигин тарсылдата каклап жүрдү. $100 майдалата албай аябай оор чекти. Аңыр менен Жанар укташ эле экен. Жанар, $100 майдалап берчи. 250 сомуңду берип кетейин. Джиптин кабинасын ачып таштап, музыканы заңгылдатып коюп, салондордун жарыгын күйгүзүп койгон Канжарды Жанар таңыркайда, бүшүргөйдө карап турду. Акча таптыңбы? Ананчы. Рекеттер $800 таштап, кечирим сурап кетишти. Де. Жанар Канжардын колундагы купюраларды сугалактана карап турду да, аргасыз жылмайды. Эртең деле күн бар, шашпай эми. Кет мында. Канжол менен жап жаңы жипти зуулдата айдап бараткан Канжар кубанычын жашыра албай, чууда деп бакырып баратты.